Дагы жакшы, Кудайга тоо бир 2 эсе көтөрүп калдык, бюджетибизди көтөрүп алдык. Болбосо мурдакыдай эле ремонту жок эле ушундай дагы бир 10 жыл, 15 жыл жашамаксыңар. Кудай буйрса мен бүт көрүп чыгам дагы тапшырманы беремин. Где-то bir 2-3 айдын ичинде ремонтту баштасалар, жарым жылдын ичинде бүтүп калат. Бул жаңы жылга чейин бүтүрүп, жаңы жылдан кийин жаңы немен Personal ekan da sirktin, ha? Sağlamasın. İşlerini yakan da işte. Evet. Uçtalasılar topladı mı? Kasan topladı mı? Kasan topladı mı? Ana bizdeki birle uçtalaş bayağı emedi. Akça bölünböy, remont bolboy, jardam жоқ. Министерство жактанчы. Мисалы, костюм тиктирейик десек, костюм жок, ремонтубуз жок. Ошол эле да проблемабыз. Эң чоң эле проблемабыз. Ошол проблема үчүн эле анан эки бөлүнүп алып чабышып атасыңар анан. Жок, эки бөлүнгөн жок. Бул жерде мындай да. Баягы иштеп аракет кылгандар бар, анан иштебегендер бар. Анан иштебегенде эмгек акы. Азыр сиз мисалы министрден жана кагаздар сурасаңыз, ким заявление жазып атат, ким даттанып атат, ким уруш чыгарып атат. Жалаң иштебей жаткан. Иштеген эмес. Мурда иштеп кеткен, бирок азыр иштебей даңгы моментчи. Иштегендердин баары иштеп жүрөт. Азыр артисттердин бул жерде эмелери эле. Азыр көбү эмеде жүрүшөт. Казакстанда, Кыргызстан, цирктин. Азыр жакшы мынтип айлыгы көтөрүлүп, кичине болсо да эметип, жардам болуп, анча-мынча эмелерди өзүбүздүн акчабызга алып калып атабыз да. Бул жерде бир эле эме да маселе. Мисалы азыр директор кетти, мурунку директор кетти. Мурунку директор эмеде милицияда иштептир. Андан кийинки директорубуз дагы бир жерде иштептир. Ана бизде мындай да азыр бу жерде түшүнгөн киши да келген. Ио мына бияк. Сиз 11 ай болду. 11 ай болду бул жерге. Сиз ушул тармактан келдиңизби? Тармактан турап иштейсизби? Жок, сизде милиция же Жоқ, мен династиядан атам ушу циркте иштечү. Ийним циркте иштейт, артист. Атам замдиректор болуп иштеген. Мен өзүм цирк жакта цирк көп жүрдүм. Казакстанда, Өзбекстанда организация. Түшүнүгүңүз бар экен. Сизге биздин үнүбүз чындыгына жетпей жатты эле. Көп убакыт болду. Анан соц тармактарда аябай көп эле убакытта көтөрүп келген бизде Кыргыз мамлекеттик циркинде аябай чоң коррупция бар. Бүгүнкү күндө дагы деле бар. Мындан эч ким чана албайт, кача албайт. Анан көп эле аябай көп жолу маселени көтөрүп келген. Анан азыр Садыр Нуркожоевич өзүңүз көргөндөй, ушул сиздер кирип келгенде эле ушул биринчи эле көрүнө бериш жер ушул биздин кулиссада, манежда. Бул боюнча мен силердин үнүңөрдү укпай туруп эле, билбей туруп эле Каныбек Кайкылбек мына управ делами жетекчиси, уже 7-8 ай болуп калды болуш керек. Качан эле? 1 жыл болуп калды. 6 айдан ашты. 6 айдан ашты, жарым жылдан ашты. Эчтекеден эчтеке жок эле мен өзүм жибергем. Барып ушу циркти карап, ичи тышып, барып көрүп келген дагы анан кийин канча ремонтка акча кетет экен. Полностью подвалдан баштап чокусуна чейин жасаталы деп жиберген. Анан бүгүн убакыт сааты чыгып тургандан кийин келерден мурда мен көчөгүн уктум силердин ушинтип эки бөлүнүп алып урушуп, мурунку директор, кийинки директор болуп атканыңарды мен буквально кечөгүнү кечинде уктум. Бияка барам дегенде мага информация беришип ушинтип эки бөлүнүп алып урушуп атат, анан чабышып атышат деген андай болбош керек да. Баарыбыз бир эле шаарда турабыз, бир аба жутабыз, бир сууну ичип атабыз, анан бир мекемеде бир токоч, бир казандан тамак ичип атып, анан эки бөлүнүп, үч бөлүнүп чабышканыңар уят нерсе. Уят нерсе баардыгы мыйзам чегинде болуш керек. Өзүңөрдүн положениеңер бар, мыйзам бар, министрлик бар, жогорку бийликтер бар. Ошентип чечсеңер болот да, уруш талаштын кереги жок. Бөлүмдөгүлө ынтымак болуп иштегиле. Баардыгы акырын-акырындан биз колубуз жеткен жерди оңдоп берип, шарттарды түзүп берип, эмгек акыларын көтөрүп берип, анан кийин ушундай колубуз жеткен жердин баарын жасап келатабыз. Мына кезек эми силердин немеге келип жетти, циркке. Баары биз автомат эмеспиз, робот эмеспиз. Бир жылда баарын сүфтеп эле оңдоп, шарт түзүп бере койгудай бюджетибиз да тартыш билесиңер. Дагы жакшы, Кудайга тоо бир 2 эсе көтөрүп калдык, бюджетибизди көтөрүп алдык. Болбосо мурдакыдай эле ремонту жок эле ушундай дагы бир 10 жыл, 15 жыл жашамаксыңар. Кудай буйрса мен бүт көрүп чыгам дагы
тапшырманы беремін. Где-то бір 2-3 айдың ішінде ремонтты баштаса, бір жарым жылдың ішінде бүтіп қалады. Бұл жаңы жылға чейін бүтіріп, жаңы жылдан кейін жаңы мекеме ремонтты баштағанда biz жанагы Аларчаны, Аврора, Кыргыз теңиз морен кылып атабыз го деге немени жыргалаңды полный электронный вариантка киргизесиң, онлайн системага отургузасың. Прямой любой сайтты ачканда канча место бар. Канча местасына билет сатылды, канчасы бош калды. Анан бул помещениянын ичиндегилердин бардыгын арендага кимге тапшырылып атат, канчага тапшырылып атат, кандай түшүп атат, баарын ошо цифровизация кылып киргизип туруп онлайн режимде. Отопление системасы вообще ноль. Циркка тиешелүү. Циркка тиешелүү, баласта турат, цирк багат, өткөз багат деген. Булар эми буюрса 9-да Астанада фестиваль болот, даярданат. Чоң международный цирк ичинде ат оюн. Анан азыр Кудай буюрса мына Астанада 9-да башталат фестиваль. Международный фестиваль. Чоң фестиваль. Катышабыз. Буларда мындай проблема болду. Буякта жаракы келген, көчүп келген цирк буяка жашап, анан буяка уступай кетиш керек да. Анан буяк жараланып булар гримерныйларына жайгашкан, анан артисттердин өзүчө болуп атканы гримерный жок, а буяка гостиницага акча таап атышат деп өзүчө болуп калышкан болду да. Буяка көп акча коробойт. Так буяка жашап, а гримерный буякта свободно туруш керек. Анда гримерный отдельно кылгыла, а буякта чечпей коет. Бул жакта ремонт кылсак анда бул жак көчүп алат. Бүт көчүрүп буякты как положено, баягы цирк кылып.